Биринчи май ок атышуу кайрадан башталды. Саат 11:30 карата мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесиндеги абал салыштырмалуу курч мүнөздө. Бул тууралуу УКМКнын мамлекеттик чегара кызматынын коомчулук жана ЖМК менен байланыш бөлүмү билдирди. Тажик тарап 4 көчө аймагындагы жолду толугу менен жаап салгандыгы көрсөтүлгөн. Тажикстандын аймагындагы тажик-кыргыз мамлекеттик чегарасы багытында аскер техникасынын кыймылы катталды деп билдирди чегара кызматы. Чегарада дагы бир окуя 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы Головной суу бөлүштүрүүчү пунктунун аймагында башталды. Оз эки уруш мушташка айланды. Тараптар бири-бирине таш ыргыта башташты. Андан кийин атышуу башталды. Булак Коом пресс. Кыргыз-тажик чегара чатагынан Орусиянын кандай кызыкчылыктары бар? Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кризистик кырдаалды жөнгө салууда ортомчулук кылууга даяр. Бул тууралуу Кремлден басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында өлкөлөр ортосунда жалпылыктар бар, бир катар уюмдарга мүчө. Ошондуктан Орусия президенти ортомчулук кылып кырдаалды жайгарууга көмөк көрсөтүүгө даяр. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жаңжалды анализдеп, бул чатак кимдин кызыкчылыгына жарай турганын карап чыгуу керек. Албетте бул чатак Орусиянын ошондой эле Тажикстандын чырагына май тамызат. Эсиңиздерде болсо, мындан дээрлик бир ай мурда Кыргызстан менен Тажикстан аскердик жаңжалдын босогосунда турабы деген макала жарыялап, аскердик жаңжал чыгарууга кызыктар тараптарды анализдегенбиз. Анда тажик тараптан бул жаңжалга кызыктар экенин айтканбыз. Бул жолу бул чатакта кулагы көрүнө баштаган Орусия жөнүндө кеп кылалы. Орусиянын көздөгөнү эмне? Акыркы жылдары Орусиянын бийлиги дүйшөмбүгө кысым көрсөтүп, Тажикстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушун талап кылып келишкен. Эгер Тажикстан буга макул болсо, Орусияда жүргөн мигранттары үчүн иштөөгө ыңгайлуу шарттарды түзүп бере турганын убада кылган. Казакстан менен Кыргызстан көптөн бери Орусия үстөмдүк кылган бул экономикалык блок боюнча нааразычылыгын билдирип келишсе, Кремль Кытай бул борбор Азия өлкөсүндө тамыр жайганга чейин Тажикстан ушул биримдикке кошулушун каалайт. Бул чатактан Орусиянын бир нече максаттары бар. Биринчиси Кыргызстандын түштүгүндө экинчи аскердик база курууну көздөп жатат. Ошондой эле жакында Ооганстандан чегинип Орто Азияга аскердик база курууну көздөп жаткан АКШга бут тосуу. Байдендин Орусиянын жүргүзгөн саясатына карата берген мүнөздөмөлөрүнө байланыштуу. Орусиянын жетекчилиги эл аралык аренада өзүнүн позициясы жөнүндө өтө тынчсызданып баштады. Ошондой эле бардык региондордогу таасир эте ала турган аймактарында өз кызыкчылыктарын коргоону жигердүү фазасына өттү. Ошентип Орусия өзүнүн позициясын андан ары бекемдөө үчүн контингентин кеңейтип, Борбор Азия чөлкөмүндөгү таасирин күчөтүшү керек болуп калды. Ушул себептен Орусия Федерациясы Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аскер базаларын жетишсиз деп эсептейт. Ал Кыргызстандын түштүгүндө жаңа аскери базаны түзүүнү тездетүүнү пландаштырууда. Бирок кыргыз эли буга каршы болуп, бул боюнча нааразычылыгын билдирип, бул алардын жерлерин ачык оккупациялоо экендигин түшүнүп турат. Ойлогонун ишке ашыруу үчүн Орусия бул элди коркутуп, коңшусу менен беттештирүүдөн башка жол таппай калганбы? Орусия Федерациясынын планына ылайык алар өзүлөрү Орусиядан тынчтык орнотуучу күчтөрдү киргизүүнү талап кылышат жана анын чегараларын кайтаруу үчүн анын базасын орнотууну суранышат. Өз кезегинде Орусия өзүнүн кызыкчылыгын көздөбөстөн бир да кадам таштабайт. Бирөөнүн чегарасын бөлүштүрүүдөн, курмандыктар менен качкындардан, өлүмдөн жана башкалардан келип чыккан кесепеттер аларды кызыктырбайт. Орусиянын жетекчилиги жалаң гана өзүмчүл кызыкчылыктарын көздөп барат. Орусия Донецк менен Лугансктын жашоочуларына Украинадан биротоло жүз буруусун талап кылып, жакшы жашоону убада кылгандан кийин аларды коргоону убада кылып, ар кандай ураандар менен Крымды басып алган. Бирок чындыгында биз Донецктен жана Луганскта канча адам каза таап жана аймактын инфраструктурасы кантип талкаланганына күбө болдук. Жакында эле Армениянын Азербайжандагы Карабахтагы Орусиянын жардамы менен жүргүзүлгөн операциянын ийгиликсиз болгонуна күбө болдук. Анда эки тарап тең бир гана жоготууларга дуушар болушкан. Бир кезде гүлдөп өнүккөн Сирияны бомбалоого алышып, тынчтыкты сактоочу күч болуп бастырып кирип барганына күбө болдук.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жаңжалдын Орусия аскер базасын алгысы келген. Ошондой эле ага кошулууга батынбай ИАЭБке ишенбөөчүлүк менен караган Тажикстанда. Мындан тышкары Орусиянын жетекчилиги Кытай үчүн мамлекеттерден кийинки экинчи геосаясий атаандаш катары саясий экономикалык таасирдин кеңейиши эмнеге алып келерин абдан жакшы түшүнүшөт. Жыйынтыктап айтканда, Орусиянын көздөгөнү Борбор Азияда кошумча аскердик база ачуу, АКШнын аскердик базасын жолотпоо жана Тажикстанды ИАЭБке кошуу. Орусия Өзбекстандан өчүн алдыбы? Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзбек бийлиги Камбарата ГЭСин курууда Кыргызстанга жардам бере тургандыгын билдирген. Мирзиёевдин билдиришинче, Кыргызстан менен Өзбекстан суу маселеси жана Камбарата ГЭСи боюнча олуттуу түрдө сүйлөшүшкөн. Кыргызстандын президенти Алмазбек Шаршенович бир дагы станса Өзбекстандын катыштыгы жок курулбастыгын айтты. Мен толугу менен макулмун, биз каржылоо боюнча эң жигердүү катышабыз. Камбарата ГЭСин чогуу курабыз, анткени ал бизге керек. Бул эки өлкө үчүн пайдалуу деп билдирген ал. Бирок Мирзиёев кайсы гидроэлектростанцияны айтканы, Камбарата 1 кесиби же Камбарата 2 кесиби белгисиз бойдон калган. Буга чейин Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов Кыргызстандын аймагында ГЭС курууга каршы чыгып жаткан. Каримов бул Өзбекстанда жана Борбор Азия чөлкөмүндө суунун тартыштыгына алып келет деп эсептеген. Каримов чөлкөмдөгү суу маселеси ушунчалык деңгээлге чейин чыңалып, бир гана тирешүүгө алып келбестен согушта чыгып кетиши мүмкүн деп билдирген. Сөз болуп жаткан ГЭСтердин курулушу боюнча 2012 жылы аракеттер көрүлүп, Орусиялык Русгидро компаниясы иш баштаган. Кийин компания каражаты жок экенин айткан соң, курулуш токтоп, парламент эки тараптуу келишимди жокко чыгарган эле. 2016 жылы токтотулган бул келишимди Орусия жакында кайра козгой баштады. Жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушунун көлөмү азайтылат. Мурда пландалган 4 ГЭСтин ордуна бирөө гана куруларын энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Төлөбаев айта баштады. ГЭСтин натыйжалуулугун көтөрүп, дизайнын өзгөртөлү деген сунушубузду Орусия жактырды. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул аптада Орусиянын өкүлдөрү Бишкекке келди. Эми Русгидронун жетекчилерин күтүп жатабыз. Алар келсе, келишимди жандандырып, долбоорду кайра иштетели деген оюбуз бар, деди министр. Жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Анткени бул бир эле Кыргызстандын эле эмес, бүтүндөй Орто Азиянын тагдырын чече турган маселе. Буга байланыштуу жакынкы жана алыскы келечекте аймактык жана ошондой эле кеңири геосаясий бир топ көйгөйлөр жаралмакчы. Эсиңиздерде болсо, Тажикстан өз күчү менен Рогун ГЭС каскадын куруп ишке киргизген. Рогун ГЭСи өлкөдө электр энергиясына болгон тартыштыкты чече турганчалык кубаттуу. Андан тышкары кыш мезгилинде ашыкча электр энергиясын коңшу мамлекеттерге сатууга мүмкүнчүлүк түзөт. ГЭСтин айынан Рахмон менен Каримовдун ымаласы ушундан улам сууп, эки өлкө араздашып кетишкен. Анткени Өзбекстанга агып кирген суу эки гана өлкө аркылуу кирет. Биринчиси Кыргызстан, экинчиси Тажик өлкөсү. Демек, Өзбекстан өзүнө керектүү сууну алуу үчүн жалгыз Кыргызстан гана үмүт кыла алат. Орусия Орто Азиядагы өлкөлөрдү өз көзөмөлүндө кармап туруу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонот. Жогорку Нарын ГЭС каскаты Орусиянын Өзбекстанга колдонуп келген башкы рычагы. Качан Өзбекстан менен маселе жаралса же ымалага келе албай калганда Нарында ГЭС куруу маселесин көтөрөт. Бирок тарых тастыктагандай 2012 жылдан бери курулуш башталбай келет.